Президент Садыр Жапаров Бишкекте ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү менен жолугушуу учурунда мамлекеттик кызматкерлер ишкерлерди колдошу керектигин билдирди. Ал бюрократия кылып ишкерлердин ишин создуктурган чиновниктерди кылмыш жоопкерчилигине тарттыларын айтты. Ушул күнгө чейин ишкерлер чиновниктердин аркасынан чуркап жүрсө, мындан ары тескерисинче болот. Министрлер ишкерлерге мына шарт түзүп берейин деп турушу керек. Антпесек биз мамлекетти көтөрө албайбыз. Министрликтерде ишкерлердин айлап жылдап бүтпөй жаткан кагаздары дагы деле жатат. Эски заманды унуталы. Бюрократия мындан ары да улана берсе, чиновниктер иштен кетет. Керек болсо камалат, дейт Жапаров. Садыр Жапаров ишкерлер менен экономиканы өнүктүрүү маселелерин талкуулады. Ал ишкерлерди колдоо үчүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы антикоррупциялык кызмат жоюларын айтты. Акылбек Жапаров вакцина чыгарам деген ишканаларга жеңилдик берилет дейт. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина чыгарган компанияларга бардык жеңилдиктер берилет. Бул туурасында экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров президенттин бизнес коомчулуктун өкүлдөрү менен жолугушуусунда билдирди. Ким Кыргызстанда коронавирустун вакцинасын чыгарса, бардык жеңилдикти бергенге даярбыз. Акча, жабдык, кепилдик, эмне кааласа баарын беребиз. Иши кылып бизге вакцина бериши керек. Кыргызстандын халкынын 0,17% гана эмделип өттү. Бул туризм тейлөө кызматына негизделген биздин экономиканын трагедиясы жана кыйрашы. Жакынкы убакта вакцина баарына жеткиликтүү болушу керек. Акылбек Жапаров 28 июнда Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин кеңешчиси Кыргызстанга келе тургандыгын айтты. Анын билдирүүсүндө Индия Кыргызстанда вакцина чыгарууга ниеттенип жатат. Кыргызстанда коронавирустун 3-чү толкуну күчөп, күндөн күнгө жүздөгөн адамга оору жугуп жатат. Вируска чалдыккандардын теңинен көбү Бишкекте катталууда. Адистер аймактарда да абал дурус эместигин белгилешүүдө. Коронавируска каршы 92 миңден көп киши эмделди. Март айынын этегинде башталган бул өнөктүктө гуманитардык жардам катары берилген Кытайдын Sinopharm жана Орусиянын Sputnik V вакциналары колдонулуп жатат. Кыргыз өкмөтү вакциналардын кошумча дозасы келерин кабарлаган. Эл аралык COVAX программасынын алкагында дагы 210 миң доза вакцина келери расмий маалымдалган. Өмүрбек Текебаев мандатын алуу үчүн сотко кайрылды. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна арыз жазды. Ал депутаттык мандатты кайтарып берүүнү талап кылууда. Бул туурасында 1-май райондук сотунан билдиришти. Маалыматка ылайык, соттук отурум 25 июнь күнү саат 15:00 болот. Буга чейин жогорку сот депутат Өмүрбек Текебаевди мандатынан ажыратуу боюнча Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырган. БШК бул чечимди аткарган. Текебаевдин жогорку кеңештеги ордун Атамекен фракциясынын лидери болгон Шерали Абдылдаев ээлеген. Асылбек Жээнбековдун адвокатына кылмыш иши козголду. Адвокат Давран Касымовго козголгон кылмыш ишин мыйзамсыз калыбына келтирүү аракети көрүлүп жатат. Бул туурасында адвокат журналисттерге билдирди. Анын айтымында 1,5 жыл мурун козголгон кылмыш ишинин алкагында текшерүү жүргүзүлгөн. Мага каршы бир адам арыз жазып, менин оппоненттен акча алганымды көрсөткөн. Андан кийин мен укук коргоо кызматкерлерине бардым. Фактыларды текшерүүгө мүмкүнчүлүк бердим. Алар менден эч нерсе таппагандан кийин ишти токтотушкан. Менде сотко чейинки өндүрүштү токтотуу боюнча бардык буйруктар бар жана соттун эч кандай тергөө чаралары көрүлбөйт деген токтому бар. Бир нече күн мурун ал кайрадан архивден алынды. Кыска убакыттын ичинде башкы прокуратурага Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү барып, ишти мыйзамсыз козгогон, дейт ал. Белгилей кетсек, Давран Касымов Кумтөр ишиндеги коррупцияга айыпталып жаткан депутат Асылбек Жээнбековдун жактоочусу. Өрчө Нурлан Насип жеке жашоосу жөнүндө үн катты. Учурда Түркияда клип тартып жаткан Нурлан Насип менен Асель Кадырбекованын жеке жашоосу талкуу чордонунда болуп жатат. Өрчө мырза ар бир адам маңдайга жазылган өмүрдү сүрөөрүн айтат. Бул жашоодо бир жаралабыз, бир жашайбыз. Татыктуу өмүр сүрүү ар бирибиздин колубузда. Не кылабыз? Бешенебизге жазылганын көрүп өмүр сүрөт экенбиз. Бактылуу күндөр көп болсун. Менин катталуучуларым, сиздерди жакшы көрөм, деп ал кыскача жазган.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму биринчи жолу балдарды коронавируска каршы эмдөөдөн өткөрүүгө болоорун билдирди. Бул анын жаңыланган сунуштамасында айтылат, деп билдирет Интерфакс уюмдун сайтындагы жаңыланган билдирүүсүнө шилтеме берип. Жаңыланган билдирүүдө балдар жана өспүрүмдөр чоңдорго салыштырмалуу коронавирусту оңой жуктура тургандыгы айтылган. Ошондуктан эгерде ал оор COVID-19 илдетинин тобокелдиги жогору болгон топко кирбесе, анда аларды улгайган адамдарга, өнөкөт оорулары барларга жана саламаттык сактоо кызматкерлерине караганда шашылыш эмдөөдөн өткөрүш керек деп айтылат Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сайтында. Мында мурда уюм COVID-19 каршы вакцинаны балдарга таасири туурасында маалыматтын жетишсиздигин айткан. Ошондуктан балдарды эмдөөдөн өткөрүүнү сунуштаган эмес. Сахар долбоорунун автору журналист Эрулан Көкүлов күздө өтө турган парламенттик шайлоого катышат. Бул туурасында ал Самат Дөөлөтбаков менен болгон маегинде билдирди. Анын айтымында шаардык кеңештин депутаттарын шайлоо менен парламенттик шайлоонун айырмасы чоң эмес. Ошондуктан ал парламенттик шайлоого катышат. Буга чейин ал 4-октябрда өткөн жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого Реформа партиясы менен алдыңкы 10 талапкердин катарында барган.